Арбаңыздар НТС телеканалы эмнеге телеберүүсү Жаш гвардия жана Фрунзе көчөсүндөгү үйдүн дубалы түшүп, жанында турган жеке үйдү басып калган. Дагы жакшы эч ким жабыркаган жок деген өлүм жок, бирок кантсе дагы Бишкектеги мындай курулуштар көзөмөлгө алынбагандыгы козгарында өсүп атат. Эми социалдык тармактарда жана башка жерлерде жазганда бул үйлөрдүн бардыгы биринчи жел силкигенге чейин деп турушат. Чындыгында ошондой, бул көзөмөлдү ким алып атат дегеле Бишкектин курулушу кайсыл тарапты көздөй баратат. Ошол тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш архитектура агенттигинин Бишкек архитектуралык курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу, ассаламу алейкум. Жана биздин укук коомдук фондунун мүдүрү Калича Умаралиева, саламатсыздарбы? Талант мырза, ошол үйдүн абалы боюнча баштасак, эмне себептен мындай болгон? Ким күнөөлүү, жоопту ким тартат? Сиз айткандай, мына 2 күндөн бери ушул Жаш гвардия бульвары менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги Восток сервис курулуш компаниясындагы 12-чи кабатынан курулуш материалдары урап түшүп, жанындагы жашаачуларга кесепети тийип, азыркы маалда резонанс болуп аткан учур болуп атат. Бул жер мен сразу айтып кетишим керек. Биздин 2009-жылы өкмөттүн токтомунун 95-чи токтомунда 12 этаждан өйдөгү курулган курулуштар биринчи категорияга карагандыгына байланыштуу Гостройдун алдындагы республикалык архитектура курулуш көзөмөлдөө башкармалыгында көзөмөлдө турган объект болуп эсептелинет. Сиздерде эмес. Анан түшүп кеткенден кийин комиссия түзүлдү. Комиссия түзүлүп, азыр комиссия өзүнүн жыйынтыгын ачык элек, бирок иштеп аткан маалдары эмне себептен түшүп кетти, кимдин шалакылыгынын негизинде түшүп кетти, бул маселе териштирүү иштери жүрүп жатат. Биз териштирүү иштерин баштап аткандагы азыркы чыгып аткан баягы мыйзам бузуулардын бирден бир кесепети, өзүңүздөр жана сүрөттө көрүлгөндөй эле 10 этажга чейин кирпич менен коюлуп келип туруп, анан бул СНИПте да, нормада да көрсөтүлгөн, канчалык кабат өйдөлгөн сайын жеңил типтеги материалдар колдонулуунун негизинде. Ал жерде баягы көбүнчөсү жарандарыбызда пескоблок менен куруп атат, пескоблок түшүп кетти деп атпайбы? Ал жерде пескоблок эмес, бул современный материал катары, бул газоблок болуп эсептелинет. Бул газоблок утепляющий, анан шумоизоляцияны кармай турган материал болуп эсептелинет да. Анын ордугу 1 килограммга жетпеген, жана түшүп кеткен газоблок болуп эсептелинет. Анан кеп маселе анда эмес, териштирүү иштерин жүргүзүп баштаганда жеринде барып архитектура бекитип берген, макулдашылган проектлеринде кандай ошол талапта көрсөтүлгөндөй салып атабы, салган жокпу текшерүү иштери жүргөндө, проектиде ар бир проемдо коюлуп аткан кладкада 3 метр сайын вертикальный стена коюлуш керек. Андан улантылып кетиш керек болчу дагы. Бул жерде болсо жеринде текшергенге барганда 4,5 метр аралыкта коюп койгондугуна байланыштуу сейсмикасын жоготуп, ошонун негизинде жанагындай катуу шамал болгондун кесепети бир ушунда бирден бир болду. Бирок демек техникалык стандарттар сакталган эмес. Стандарт эмес, бул шалакылык куруп аткан, ошо коюп аткан строительден кеткен шалакылык болуп эсептелип атат да. Компаниядан дейли. Анан бирок 11 март күнү, бул курулганда 11 март күнү ошол эле курулуш компаниянын ичиндеги техникалык анан автордук надзор жүргүзгөн өкүлдөр бар да, ошону көзөмөлдөп карап турган. Автордук надзордогу специалист 11 март күнү журналга келип жазып атат. Технадзорго. Сенин курушчуларың проект боюнча каждый 3 метр сайын проем болуш керек, вертикальный включение коюш керек болчу, бирок 4,5 аралыкта коюп тур. Бул көрсөтүлгөн проекттерден отклонение болуп эсептелинет. Ордуна кайра калыбына келтириңиздер деп замечание жазып атат. Технадзор болсо ал убакта уже жумуштан бошоп кеткен экен. Жаңы технадзор келип устранить эткичекти, шамал болду, түштү. Анын залакасы болсо бүт мамлекеттеги иштеп аткан органдарга дагы залакасы дагы тийип аткан бирден бир себеби ушул болду. Калчайым,
Эми болор болду, дагы жакшы эч ким жабыркаган жок, баягы өлүм жок деген. Бирок ошол эле учурда газоблок болобу, пескоблок болобу, кирпичпи, кранбы жана башка коопсуздук сакталбаган учурлар биринчи жолу эмес. Деги эле Кыргызстанда, Бишкекте айталычы, Бишкекте ушундай учурлар дагы кайталанышы мүмкүнбү жана кайталанса кайра эле кимди күнөөлүү деп эсептейбиз? Биринчиден бул биринчи жолу ушундай болгон жок. Ошону айтам. Мисалы, Достоевский көчөсүндө бир этаждык үйлөрдүн арасында строительный компания 2 үйдү сатып алат. 8 квадратный 8 сотка. Анан кийин ошол жерге көп кабаттуу үй салат. Забордун артында үй. Эми ошо стройкадан түшкөн эмелерди көрсөңөр, ошо крышаларын эметкен. Биз ага жардам берип атабыз, ошо Зенин деген кишиге соттоштук, сотко барышты. Сот алардын тарабында чечим кабыл алып атат да, баары нормага келип атат. А башына курулуш компания тарапка. Элдин башына кирпич мейли түшө берсин эл да. Анан кийин кайсы компания? Мен анан кийин силерге берем бул данныйларды. Прокуратурага деле жазылган. Анан кийин бул шамалдан биринчи жолу курап түшкөн жок да. Ушундай бир там кулаган. Бу жерде ушу эмнени айтыш керек. Бу жерде надзор жаман иштегендикти айтса болот. Анан кийин бу жерде бир системалык нерсе бар да. Мурун надзорный органдардын баары министерствода ичинде болчу. Анан кийин реформа кылып, стройнадзор, пожарный надзор баарын чыгарып министерстводан, анан кийин бир жакшы мекеме жасаган. Госнадзор деген. Ошо жерде экотехинспекция. Экотехинспекцияда башчы болуп жүргөн алам. Анан кийин реформа кылабыз деп кайта ошо госэкотехинспекцияны жоюп, кайта министерстволорго таратып атат да. Эми госстрой функциясы кандай? Бишкек архитектура госстройдун астында турат. Алар АТЗ, АПУ беришет, туурабы? Госстрой болсо ошо берилген проектке экспертиза берет. Анан кийин ошо госстройдун ичинде турган надзор көзөмөл кылат. Сол колу менен беребиз уруксат, оң колу менен надзор кылабыз, көзөмөл кылабыз. Бир эле структуранын ичинде жанагындай конфликт интересов деген бар экен да. Ошол жерде туура эле туп-туура конфликт интересов болуп атат. Мисалы, мен директорум, госстройдун директорумун. Менин бир таанышым үй салып атат. Блат керек. Мен чакырам, көзөмөл кылба, мону өткөрүп кой, тигиндей кыл десе, Озубек. Госэкотехинспекция болуп атканда алар көз каранды болчу, өзүнчө эле структура. Аны министр чакырып тигинде кыл деп айта албайт, себеби бул көзөмөл кылыш. Башкача айтканда бул структуранын ичинде өздөрү уруксаат берип, кайра өздөрү уруксаат бергендер өздөрү эле көзөмөлдөй берет экен. Анан кийин бул кулап калган строительствого карата мындай айтыш керек. Мага баары бир, менин башыма газоблок же пескоблок түшөбү. Ошо газоблокту, пескоблокту мындай конструкция үйлөрдү жасап атканда крепеждорду болуш керек. Алар чаптап эле коет мындай эмелерге. И ошо менен бүтөт. Мен айткым келет. Башына пескоблок төшөп өлөсүңбү, газоблок төшөп өлөсүңбү, иши өлөт экенсиң. Көп кабаттуу үйлөрдү салганда техникалык эмелерди сакталбайт. Ошондуктан бизде 9 балдык зона. Шаардын баары 9 балдык зона. Ошо даже 6 бал титиресе, баары моунда учуп эметет. Күнөө кимде? Күнөө өкмөттө. Өкмөт уруксат берет. Өкмөт көзөмөл кылат. Өкмөт ошол үйлөрдү эксплуатацияга киргизет. Талант мырза. Анан кийин бул жерде коррупция.
Талант мырза, мына күнөөнү түздөн түз сиздердин структураңыздарга коюп атат. Сиз өкмөттүн атынан келип иштеп атасыз, жооп берип атасыз. Өкмөткө коюп атат. Деги эле социалдык тармактарда дагы сиз өзүңүз жаздыңыз, жооп бердиңиз. Бизге мына жогорку кеңеш азырынча ушу текшерүүгө уруксат бере элек деп мына видео үзүндү да бар бизде. Бирок ошондо эле ошол учурда башка колдонуучулар анда мына талант иманакун уулу жана ал жетектеген агенттик эмне иш кылып атасыңар деген мындай суроо берип атат. Туура, ошо соцсеттерде дагы ошондой баягы көп недовольстволор болуп, ошондой маселелер болуп атат. Анан мен аны ошо түшүндүрүп берип кетейин дедим эле. Биякта Калич эже жакшы туура баяндап кетти. 2012-жылдан баштап 2021-жылы чейин госэкетек инспекция болгон, бүт көзөмөлдөөчү органдар бир тарапта болгон. 2021-жылы өкмөттүн реформасынын негизинде көзөмөлдөөчү органдарды өрт башкармалыгы, суудабы, курулуштабы тиешелүү министрликтерге артына кайтарылып берилүү боюнча чечим кабыл алынды. 12 февраль 2021-жылы өкмөттүн 38-токтом негизинде бул жокко чыкты. Госэкетек инспекция жоюлсун деп. Жоюлгандан кийин азыркы маалда мына бир жылга жакында бара жатабыз. Ошол эле жылы 2021-жылы декабрь айында өкмөттүн 310-токтому кабыл алынып, бизде мамлекеттик реестр бар да, кайсы мекемелер көзөмөлгө гана ала алат деген. Ошол реестрде экотек инспекция болуп келген. Анан кийин реформага ылайык өзгөрүү болгондон кийин токтомго өзгөртүү кийирип туруп, сунушту жогорку кеңешке апарат. Жогорку кеңеш болсо ошону бекитип бергенден кийин гана биз көзөмөлдөөчү орган катары эсептелинип иштерибизди жүргүзүп баштайбыз. Азыр андай функциялар жок. Азыр болсо министрликтерге өттүк, жоболорубузду алдык, бирок текшерели дегенде Министерство экономиканын порталында азыр токтом кабыл алынбай тургандыгына байланыштуу эски порталда турабыз. Экотек инспекция болуп. Ортодо калып калыптырсыз. Ортодо калып атабыз. Маселе буга чейин дагы анан көп талаштар болуп атат. Эми буну дагы кандай тактап кетиш керекпиз? Эми ошондо дагы айтылып калды да. 2007-жылы ошо бизнес чөйрөсүн коргоо боюнча бизде мыйзам кабыл алынган да. Анан ал жерде дагы бизнес жаатындагы айланыстар келип, бизди иштетпей жатат, улам текшерүү иштери жүрүп атат дегенде негизинде дагы 2010-жылы президенттин указынын буйругунда 3 жылдык текшерүүлүгө мораторий берилген. Анан ал мораторийдин дагы трактиковкалар жазылган, кайсы учурда гана мамлекеттик көзөмөлдөөчү орган текшере алат деген маселеничи. Анан мисалы Калич айым жакшы билет, парктоолору же башка жерде курулуш иштери жүрүп жатса, биз түздөн түз кирип барып токтотконго укук жок. Анткени жана мыйзамдарда жазылып калды. Жок, эмнеге жогорку кеңеш ошол токтомду кабыл албай атат? Эмнеге силерди өткөрбөй атат? Азыр талкуулоо иштери жүрүп атат, эми жакын арада кабыл алат. Мен билем эмнеге. Жогорку кеңеште көп депутаттар өзүнүн курулуш фирмалары бар. Мисалы ушул эле стройканын хозяйыны депутат жогорку кеңештин. Анан кийин мен айтып кетет. Жусупбек Коргонбай уулу. Мен айтып кетет элем, ушул депутаттар жогорку кеңешке отуруп алып, мыйзамдардын баарын бузган, ушу курулуш боюнча мыйзамдарды. Бизде мыйзамдар бар да, анан кийин акырындан ошол жерге башка нормаларды, жаңы нормаларды киргизип, өздөрүнө жакшы мындай эмелер, ыңгайлуу шарттар түзүп алышкан. Мен ойлоймун, ушул депутаттар элди ойлобойт. Эртең эмне болот? Бир мындай землетрясение болсун, жер титирөө. Жок, кайсы норманы өзгөртүп алды эле депутаттар? Мисалы үчүн. Мисалы, бул жерде лоббирование деген бар. Ушул эле Минэкономикага уруксат берип атат. Булар текшерсе, барып Минэкономикадан сурайт, уруксат сурайт. Ал туура эмес. Бул көзөмөл орган болот. Мен айттымбы, бул жерде курулуш болуп атат, туура эмес салынып атат. Келдиби? Барып эле текшерет. Дүйнө жүзүндө надзорный орган аябай катуу иштейт да, аларга көп шарт түзөт. Бизде бул бизнес деп текшертпей атат. Бул бизнести текшерген жок таланттар. Бизнести налоговая текшерет, туура налогду төгүп атабы же башка нерселерди. Булар коопсуздукту текшерип атат. Булар
жанагы курулуп аткан объекттин коопсуздугун карап атат. Мындай болуш керек да. Мыйзам боюнча мен курам дегенде бияка келем, документтерди тапшырам. Алар реестр строящихся объектов деген документ бар буларда. Ошо жерге киргизип коет. Коргонбай уулу Жусупбек бул жерде бул адрестен мондай үй кабатын курат. Анан кийин нулевой цикл котлованды казып баштагандан баштап акыркы крышаны чатырды эметип атканга чейин күндө келип текшериш керек. Бир этажды эметти, барып текшерет. Экинчи этажды текшерди, барып текшерет. Бул жерде туура эмес, бул жерде котлованды туура эмес. Кызыл линияга чыгып кеттиңер. Каяка бул жерде коесуңар? Проектке туура келеби деп. Ошонун баарын текшерет булар. Анан кийин текшериш керек эле, бирок учурда андай шарты дагы жок экен, мыйзам дагы жол бербей атат текшерген. Анан кийин бул азыр реформа деп атат. Мен өчө таң каламын. А депутаттардын жанагы положенияга кандай тиешеси бар? Бул жерде Кабмин бар да. Өкмөттүн документтердин баары Кабмин Депутаттар бекитип берет да. Депутаттар өзүнүн постановлениясын бекитет, жогорку кеңештин. Анан кийин мыйзамдарды кабыл алат. Булар силердин жоону ким кабыл алыш керек? Бул токтомду өкмөт чыгаргандан кийин ошо мыйзамда дагы көрсөтүлүп калыптыр. Өкмөттүн токтому чыгаргандан кийин жогорку кеңеш бекитип берилет деп, ошондон кийин аргасынан жогорку кеңеш менен айланып өтүш болот. Бирок сиз абдан көп туура маселелерди көтөрүп кеттиңиз. Биякта биз дагы айтып, азыр өткөндө жогорку кеңештин комитетине барганда да сунуштарды берип атабыз да. Бизнести колдош керекпиз, экономика көтөрүлүш керек. Туура, ал туура маселе. Бирок адамдын коопсуздугу, өмүрү биздин конституцияда биринчилерден болуп жазылган да бул. Биз айтып атабыз. Биз бизнес текшерген жокпуз. Ошол бизнесмен туура куруп атабы, качествода куруп атабы деген маселени текшерип атабыз деп айтып атабыз. Анан бизде 2009-жылы бекитилген 95-токтомдо дагы ал жерде курулуш нормаларынын бүт парадоктор жазылган, кантип куруш башташ керек, инспектор каягын караш керек. Ал жерде мындай жазылып калган. 22-пунктта бизде реестр строящий объект катары турган күнү дагы курулуш компания куруп биринчи этажды куруп бүттү да, куруп бүткөндөн кийин уполномоченный органга билдирүү берет. Биз куруп бүттүк деп. Ага чейин сен эшикти алып дарбазаны ачып кирип келсең, сага мыйзам укук бербейт. Ал билдирүү бергенден кийин сен ошол билдирүүнүн негизинде келип туруп, жана жободо көрсөтүлгөндүн баары туура курулуп атабы, курулган жокпу деп анан кабыл аласың. Кабыл алгандан кийин анан экинчи этажы башталат. Ушинтип отуруп аягында анан үй эксплуатацияга берилет. Анан бул жерде баса белгилеп кетишим керек. Строительный компаниялардагы жана технадзорун жүргүзгөн, авторский надзорун жүргүзгөндөр булар специально окууну бүткөн адистер, ошол гостройдун астында сертификат, лицензия алган адамдар көзөмөлдөп, ошол жерде мындай жатканда ал частный работник болот, мен мамлекеттик работник болуп эсептелинем да. Экөөнүн ортосунда алкагындагы частный работник ошол ар бир басып жүргөн мыктан баштап ишкерге чейин көзөмөлдөп туруп бизге алып келип берет, мына салып бүттүк деп. Ошонун үстүнө салып берип бүткөндүгүн чындык экенин далилдеш үчүн биз барып карап туруп, кабыл алып туруп, жок, туура эмес болуп, проект по проекту курулбай турган болсо, биз курулушту токтотуп, оңдогондон кийин андан кийин улантасың деген маселе көтөрүлөт. Сиздердин акыркы жылдарда канча курулушту ошентип токтоттуңуздар? Биз акыркы жылдарда биз курулушта азыркы малда 37 мыйзамсыз курулуш курулуп жатат да шаарда. 37 мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Бишкек шаарында азыркы малда 410 үй курулуп жатат. 410 үй курулуп жатат. Анын ичинен 37 үй мыйзамсыз курулуп жатат. 37 үйдүн 12 үйүндө уже жарандардын баары бүт жашайт уже аяктачы. Эртең күнү сот чечим чыгара турган болсо, алардын келечеги, арткы күнү кандай болот? Бул дагы маселе. Кандайча сиздердин уруксатыңыздар жок, сиздер аны токтот деп атса деле 12 үйдө кишилер жашап калды, жарандар жашап калды. Бул же коррупциялык схемалар аркылуу же сиздер көз чумуп койдуңуздарбы, кандай болду? Жок, андай дагы болушу мүмкүн эмес. Биякта өз билемдик болуп атпайбы? Мисалы, ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Мисалы, строительный компания болуп жаран болуп атат. Ошол учурда тиешелүү орган келип туруп, сен курулушту токтот деп предписанияны бергенбиз.
штрафын жазганбыз. Жок, ал штрафын болгону 27 000 сом. 27 000 сом салдагы токтотуп берет. Буга чейин 2017 жылга чейин Уголовный кодексте өзүм билемдик деген статья болгон да. Биз ошону жазып туруп, анан мына бул биздин берген кагаздарга баш ийбей, дагы салып дегенде анан ички иштер башкармалыгы алып келип туруп, отургузуп туруп, токтотуп койчу да. 2018 жылы кодекстерге дагы өзгөрүүлүк кирип кеткенде, кайча айым айткандай, өтө гумандуу болуп кеткен дагы, ал жерде мындай болуп калган. Штрафыңды саласың, штрафты салгандан кийин акыркы точканы сот коет деп койгон. Соттор болсо жылдап, айлап сот иштери жүрө берет дагы. Верховныйга чейин барасың, Верховныйдан дагы бир жаңы жагдай чыгат дагы, кайра биринчи инстанцияга түшөсүң. Андан кийин үй бүттү, анан документ бүттү. Ушундай маселе болот. Ал эми 2021 жылы 20 жылда мыйзамга өзгөртүү, административдик кодекске кайра мыйзамга өзгөртүү кирди. Азыр ким мыйзамсыз курулуш кыла турган болсо 200 000 сом штраф. 200 000 сом штраф салгандан кийин биз сот жок эле түздөн-түз сот аткаруучуга барып, ошол курулуш иштерин токтото алабыз. Ал ишти ашырыш үчүн жогорку кеңештин жанагы бекиле турган иш боло турган болсо, ушул иштер улантылат. Өтө мындай кызыктуу бир эле шаардын, бир эле мамлекеттин ичинде жашагандайбыз. Бирок кай бирөөлөр болсо, билбейм, Исманкуловду чыгарыш үчүн алдына кум төгүп салат, ага эч ким жооп бербейт, мындай катуу күчтөргө барат. Же болбосо келип тетердеги 680 гаражды бир күндүн ичинде келип сүрүп чыгып кетти. Балким алардын бир байланышы жоктур, эмеси жоктур. 12 чоң турак жайында уруксат жок болсо деле элдерге батирлерди сатып, акчасын алып, жашынакай жашап аткан экен. Жерде бир нерсе туура эмес болуп атат. Бизнес деп коюп атат да ушуну. Бул бизнес эмес, бул долевое строительство. Алар жок нерсени, бул жерге үй курабыз, үй алгыла деп котловандын негизинде үй сатып атышат. Биздин жарандар жанталашып ошол үйлөрдү алып атат. Анан кийин 3, 4, 5 жылы күтөт, акчасын берет. Акчасын бербей койсо буларга токтоп калат стройка. Ошондуктан депутат Масалиев депутат болуп атканда ошону биз талкууга эметкенбиз, моундай киргизиш керек дегенде, ар бир строй компания счетунда 75% акчасы болуш керек. Уставной капитал. Мисалы, бул үй миллион турса, ошонун 750 000 счетуңда турушуң керек. Анан кийин ошол акчаңа сен салып баштайсың. Анан кийин салып уже бүтүп атканда, ошондо гана сатыш керек. Мына бул үй сеники, моундай. Бизде кандай болуп атат? Азыр бизге, мисалы, биз турак жай боюнча иштейбиз да, биздин фонд. Канча киши дольщиктер келип даттанып атат. Мисалы, ошо бүтпөй алгандар толтурады. Тиле мастер групп. Качып кеткендер толтура. Акчасын алып алды. Анан кийин мен айтып атам, вторичный рыноктан эле үй алгыла, моундай котлован менен акчаңарды берип, анан кийин ошо застройщиктин артынан чуркап жүргөн туура эмес деп айтсак деле түшүнбөйт. Масалиев жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Масалиевдин 8 февраль күнү транспорт, коммуникация, архитектура, курулуш комитетинде айткан сөзү бар экен. СССРдин убагында Бишкектин юго-востогунда, Тянь-Шаньдын алдында атайын бир эле этаждуу үйлөрдү курууга уруксат болчу, себеби ал жакта разлом өтчү. Исыгатинский разлом. Исыгатинский разлом. Эмне себептен азыр ушу разломдун үстүнө үйлөр курулуп баштады. Чын эле могул Масалиев көчөсүнүн жогору жагы чоң бир микрорайондорго айланып курулуп атат. Буга ким жооп берет? Эртеңки күнү жаман айтпай жакшы жок болуп кетсе. Исыгатинский разлом бар бизде, ошо Исхак Асмаматович айтып кеткендей, разлом ушу Союздун учурунда баягы уруксат берилбей келген, бирок нормалары менен азыркы маалда разлом 5 категорияга бөлүнгөн да. Бизде баягы Гостройдун астында институт жанагы сейсмология деп коебуз, ошолордун негизинде разломдор частька бөлүнгөндөн кийин, мисалы, биринчи частьтагыларга бир эле этаж кургандан өйдө болбойт, экинчисине 5 этажга чейин, үчүнчүсүнө 12 этажга чейин деп туруп, анан атайын ошол мисалы курулуп аткандарга спецтех заключение берилет. Ошол курулушка курулуш жаатында мисалы
ылдыйкы жагында 5 арматура коюла турган болсо, ал жерге 10 арматураны усиливать эткен режимде жасалып, ошонун архитектуралык негизинде курулуп атышат да. Анан эми ошол разломдун тегерегинде бардыгы болуп 25тен ашык көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Өтө көп. Эми бирок разломдун түйүндө курулуп атат деп айтыштан алыспыз, бирок разломдун жанагы категорияларына бөлүнгөн частарында курулуп жатат. Анан биз бир нерсени дагы эми бул разломду практикада эми табигый кырсыкта кандайынан ачылат разлом? Оңго солго ачылабы же өкө келип бирип калабы дегенди бул дагы эми алдын ала табышмак. Бирок ал разлом ачылганга чейин шаарда 9 балдан кем эмес жер титирөө болгондон кийин акыркы чыңалуунун негизинде разлом ачылат да. Бул ошол разломдун түйүндө эле ачылып жер титирөө болгондо ачылып кетет деген эмес. Географический ситуацияда шаарда Кудай сактасын бир 9 балдан ашык жер титирей турган болсо, ошонун чыңалуунда разломдо жараңкы бар деп атпайсызбы? Же ачылып кетиши мүмкүн, же биригиши мүмкүн да. Ушундай маселе. Жерде мындай да, совет кезинде совет министрлердин токтому чыккан. Ушул зона, разломдун үстүндөгү зона лесхозго караган, ошону шаарга берип, парковый зона кылыш керек деп, себеби смог дегендей мындай деп, анан кийин ошол жерге үй салбаш керек деп, ошол жерге токой болуш керек болчу. Эми өзүңөр көрүп атасыз, үйлөрдүн токой болуп атат. Анан кийин күлкүн келет да, бир жолу ушу дольщиктер келди. Биз үй алдык элек, ушу айтып атат, ушу жерде тектонический разлом бар экен. Бирок застройщик айтып атат, ал разлом жок, ал уже жабылып калган. Анан кийин биз институт сейсмологторго бардык, сурадык. Байке, эмне бул тектонический разлом уже жабышып калды, клейлелип калдыбы десем, ошо кебетесин көрсөңөр чочуп кеттик. Ал деген 30тан ашык километр тереңдик разлом. Кантип ал жабышат? Жабышкан жок. Тиякта курса болбойт деп ошентип айткан. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар. Бул жер мындай жакшы жер, тоонун астында, ылдый смогтон арак. Элитный район. Элита деп эметип атат. 10-жылы элдер келип, ошол жерди басып алган. Бизге ушул жерге бир кабаттуу үйлөрдү салабыз, менчик үй, бизге ошол жер бергиле дегенде, ошол элдин баарын милиция менен сүрүп чыккан. Бул жерде болбойт строительство, бул жерде тектонический разлом бар деп турабы 2005-жылы. Анан кийин ошо 2005-жылдан кийин эле Данияр Усенов келип Вип-городок курду, баштады, бир кабаттуу үйлөр тиякта 12-чи микрорайон маңдайында. Анан кийин башталды, көп кабаттуу үйлөр пайда болуп атат. Аны ким күнөөлүү? Биринчиден жер маселени ким чечет? Жердин баары, шаардын ичинде, жердин баары мэрияга карайт. Мэрия аукционго коюп, бош эмелерди эметиш керек. Андай болбойт, тааныш менен эле мындай эле жердин баарын урдурду. Ошол жерден текшерсеңер, бул жерде коррупционный схемалар бар. Бизде даже документтер бар болчу. Ким алып, кимге сатып атат? Гектарлап алып алган ошол жерлерди. Анан кийин майдалап акча кылып аткан бизнес ледилер бар. Анан кийин ошол жерде мисалы бул үйлөр землетрясение, жер титирөө болсо, көп үйлөр курайт. Себеби технический эмелер сакталбайт. Анан кийин айтып атасыңар, арматура. Арматуранын сапатын көрдүңөрбү? Кандай арматура казыр келип атат? Сапаты кандай? Алар 9 бал эмес, 3 балды кармабаган, сапаты жок арматуралар. Анан кийин стройматериалдар кандай келип атат? Ушу пескоблоктун ичинде цемент барбы? Мен ойлойм, жок. Ошол эле газоблокту кандай жасашат? Ошондуктан бул жерде көп мындай проблемалар
түзүлүп атат, көп проблемалар эметилип атат. Эмне үчүн Совет кезинде ушундай стройкалар болчу, бирок ушу зонаны эч ким эчтеке курган жок. А эмне үчүн азыр курулуп атат? Себеби бизде мэрлер алмашат, госструктуралардын жетекчилери бир заматта эле алмашып эле, эч ким жоопкерчилик жок. Эми каяктан издейбиз? Данияр Усеновду каяктан издейбиз? Ким билет каяктан? Ошондуктан бизде коррупция аябай. Бул мындай билинип эле калганы болбодубу, Данияр мырза? Чындыгындачы билинбей калган, мисалы үчүн үйдүн облицовкасынын сары ташы түшүп кетип, дагы бирөөнүн машинесин басып калган, же болбосо бир шамалдан кийин жаңы салынган үйдүн крышасынын баары кетип калып, 9-10 этаждардын баары сууга толуп кеткен учурлар эми күнүгө эле боло берет да. Эми анын баары ачыкка чыкпаган үчүн билинбей атат. Мунун баары эмнеден кабар берип атат? Мунун баары жаңы курулган үйлөр өтө сапатсыз. Кайчы эже жакшы айтып кетти, жанакы материалдардын сапаттуулугу боюнча. Арматура болобу, чатыр болобу, аларды ошо чыгарып аткан заводдор, ал заводдорго дагы ошонун сапаттуулугун текшерген мамлекеттик стандарт же лабораториялар бар да. Анан ал лаборатория болсо, ушул качествого жооп берет деп тиешелүү адистер кол коюп берип атат да. Анан ошон үчүн башында айттым, бардык нерсе ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилигинде деп. Анан мисалы сиз бир материалды сатып ала турган болсоңуз, бул каяктыкы дегенде сатып аткан киши сертификаты менен лицензиясын көрүп, мына печати турат, кол турат, стандарттан өткөн, бүт бардык туракка жооп берет деп бергенден кийин анан ошонун негизинде бирок биз алып арзанга качырабыз да. Арзанга качырабыз да. Анан мисалы алып арматураны колубуз менен ийип же сомнение кармап да көрүшүбүз мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошого адистерге ишенесиң да, колунда лицензиясы, сертификаты турган маселе болуп атат да. Эми ошол сертификатты бергендерден баштап үй куруп аткандар, үйдү курганга уруксат бергендер, анан кийин аны кабыл алып аткандардын баардыгы бир мындай айланпак айланып эле ортодогу бир акча айланып жүрүп аткан, эми эч кимге жашыруу эмес да. Ошондон улам момундай окуяларды кабыл алып көрүп атабыз да биз. Бизде мындай да. Жаңы курулган үйлөрдүн баягы жалпы архитектуралык сырткы келбети тууралуу сөз кылбайбыз дагы. Бирөөлөр кааласа көк таштан курат, бирөөлөр кааласа сары таштан курат, бирөөсүнүн крышасы калпак түрүндө, бирөөсүнүн крышасы жок, жана башка мындай шаардын көркөмү тууралуу азырынча сөз жок. Сапат жөнүндө эле, сапатты эле эптеп келтирип алалыкчы деген сөз да. Акыркы 3 мүнөт калды, Калчайым. Бул жерде айтып кетет элем, азыр реформа кылабыз дегенде кайта гостех инспекцияны кылбайсыңарбы? Көз каранды болуп атпайбы азыр талант? Кантип текшерет начальниктери көп да мунуку. Анан кийин өкүнүчтүү биздин парламентте, өкмөттө жалаң эле застройщиктер болуп калды. Мисалы азыр деле Суракматов застройщик деп биз каршы чыктык элек. Суракматовка андай болбойт, жер мэрияда да, эмне үчүн застройщикти мэр кылып атасыңар деп митинг кылганбыз. Эми азыр кайта карасак, кайта эле застройщик келип атат. Жаңы мэр, ал дагы курулуш компаниясы бар. Анан кийин ошо мэрге кантип биз барабыз? Бул жерде Ататюркта үй курулуп атат, мыйзамсыз, ким уруксат берип атат? Бул деген парковая зона. Бул деген курса болбойт десек, эч ким кабыл алган жок. Жунушалиевке мен лично кат жазгам. Бул жерде моундай курулуш болуп атат. Көп кабаттуу үйлөрдү парктын ичинде, ынтымактын маңдайында курулуп атат. Ал мыйзамсыз. Ошону эме токтотуш керек, сотко бериш керек, кайта эле эметиш керек. Ал үйүңөр дагы эле курулуп атат го? Курулуп атат. Келип карашты. Анан кийин мени мэриядан кетиришти, ошого эле күчү жетти Жунушалиев. Белгилүү бир саясатчы айткандай, кылыгы шайбаган боюнча эле үй курулуп атат. Эми соңку суроо, жанагы 37 үй деп атпайсызбы? Мыйзамсыз курулуп атат деп. Анын 12-сине жашап калыптыр. Дагы калган 25 бар экен. Ошол 25-ине азыр ушул учурдан кийин дагы көзөмөл катууландыбы же дагы эле колуңар байлануу боюнчасыздарбы? Байлануу. Эми бул жерде сот чечет деп атпайбыз. Мисалы мен өткөндө дагы эмнеге курулуш жүрүп атат, эмнеге токтотпойсуңар деген дагы жыйналыштарда сөз көтөрүлүп атат да. Анан мен аягында айттым. Мага ошо
куруп аткан курулушчуга талант, сиз айткандай эшигин алдына барып кум төбүп атпайбы? Талант колунан кармап жерге алып сүйрөп түшүп, курулушты токтот деген мыйзам жазып берсеңиздер, мен даярмын ошону аткарганга деп атам да. Бирок өткөндө эле мына жаңы жагдай болду да, митинг болду. Элдер чыгышты. Мына мыйзам салынып атат деп Байчачакейдин артында Айны көчөсүндө мына. Өзүчү болушту. Өкмөттөн эмне карабайсыңар элдердин деди. Биз бардык. Барып мыйзам курулуш болуп атканы боюнча аныктадык. Туура эмес болуптур деп массала, сырсалык массаладан бердик. Бизнестин ээси мени алдагы мыйзамда көрсөтүлгөндө мени уруксат жок келип текшерди деди. Жоопкерчиликтүү органдар мени чакырды. Сен эмнеге уруксатсыз бардың деди. Анан ошо менен выговор алдым, отуруп калдым. Азыр болсо эмнеге барган жоксуң болуп атабыз. Маселенин баары ушундай болуп атат. Ошон үчүн жанакы биз кальча айын башында айтып кеткендей, бизди бизнес текшерген жокпуз. Ошо көзөмөлдөн чыгарып туруп, дайыма сапаттуулугун карап, мыйзамдарга жакшы өзгөртүүлөрдү кириш керек болуп атабыз. Чын айтканда, бизнес жаатында жамандай бергенде кеп жок. Бизнес, инвестиция, акча келип аткандан кийин аларда убакытты күтпөйт. Убакыт аларга күндө саналуу болгон үчүн айласы кетип, бюрократизмде, архитектурада 5 айлап, 6 айлап чыккан кагаздын айынан аларда курулуш ишин параллельно бүтүрөм деген ой менен ошонун аркасында келип момундай мыйзам бузуулар чыгып атат. Ошонун аркасынан келип момундай курулуштар куруп атат. Ошон үчүн мыйзамдаштыруу документ жагын бизнес тарапка дагы жеңилдетилген жактан жазап берип туруп, бирок мыйзамсыз мындан кийин мына условияны түзүп бердик. Эми ушуга условияга макул болбой да мыйзамсыз чара курулуш курула турган болсоң, момундай чоң жоопкерчилик конфискация кылып алып койгонго чейин барабыз деген мыйзам өзгөртүүлөрдү кийирсек, биз ойлойбуз, ошондо баягы жакшы жагдайларга жылып кетебиз деген максаттабыз. Бизде күлкүлөр болуп атат да, мындай пиар кылып, 3 таштык үйдү алып койгон Тактагула манасы. Эми ошо жерге 3 таштык кичинекей үйдүн ордуна Гил деген үйдү салып атат. Нонсенс. Нонсенс мында да туугандар. Ноябрда келген депутаттар 6 фракция келдиби? Бардыгы тең мына бизнести коргоюбуз, анан элдин коопсуздугу деп келишти, бирок келгенден бери бир кызыктыдай менин бул жеке пикирим албетте. Мыйзамдарды көтөрүп чыгып атат да, киши өлгөндө сөөктү булжугуш керек, анан кыркашын өткөрбөгүлө дегенчи. Анан урматтуу депутаттар, эгер мүмкүн болсо, бирөөнүн сөөгүн коюп, жана башка келип аткан акчаларды коюп, мындай бүгүнкү орчундуу маселелерди бир чечүүгө аракет кылыңыздар. Мына бүгүнкү болгон учур, айтылып аткан кейстин бардыгы бул мыйзамдарды сиздердин колуңуздардан келүү үчүн нерсе. Сиздер ошолорду нормага келтирип, сиздер ошол мыйзамдарды бир туруктуу кылып берсеңиздер, балким биз көргөн Фрунзе Жаш гвардия бульварындагы окуялар башка кайталанбайт. Кимиңердики болсо дагы, балким силердин компаниябы же башка бирөөнүкүбү, элди ойлоңуздар. Рахмат.